Жалал Абад шаарында быйыл дагы бир жер асты өтмөгү курулуп, инфраструктуралык курулуштун көлөмү көбөйөт. Ал эми шаардык кеңештин депутаттары иштин сапатына көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын айтышууда. Бул тууралуу шаар мэриясында 2019-жылдын бюджетин талкуулаган коомдук угуу да кеп болду. Быйылкы жылы негизинен жергиликтүү бюджеттик бөлүгү 386 миллион тегерегинде түзүлүп жатат. Бунун негизги көрсөткүчү өзү бүгүн көргөнүңүздөрдөй 30%-тен 40%-ке чейин бул шаарыбыздын инфраструктурасына же болбосо курулуш тармагына бөлүнүп турат. Ал эми калган чыгымдар ошол эле шаарыбыздагы коммуналдык башка тармактарга, билим берүү тармагына, социалдык тармакка, маданият тармагына бөлүнүп жатат. Коомдук угууда 2019-жылы аткарыла турган иштер, бюджет тууралуу талкуу болуп, ага шаар жана мекеме ишканаларынын жетекчилери, шаардык кеңештин депутаттары менен шаар тургундары катышты. Катышуучулар шаардын эртеңкисин чогуу талкуулап, маанилүү маселелер ортого салынганын туура деп эсептешет. Бюджет ар тармактарды камтып, Жалал Абад шаарындагы бүт жашоо шарттарды жакшыртууга болгон аракети болуптур. Мен абдан кубандырды. Спорт жагын алсак, маданият жагы, билим берүү, мугалимдерди колдоо, бүтүндөй бардык жагын, көп жагын эске алыптыр. Мага абдан жакты. Ушундай иштерди дагы өстүрө берсин, ийгиликтер боло берсин демекчимин да. Ушул канча бюджеттен канча акча кетти, эмнелер курулду, эмнелер жок, эмнелер алдыдагы курула турган иштер дагы кандай кылсак биздин Жалал Абад шаары республикадагы эң алдыңкы шаарлардан болот. Эми үчүн биз сырткы элдерге, башка мамлекеттерге, башка өлкөлөргө таң калабыз. Таза экен, тиги бул деп. Эмне үчүн биздин элдер ушуга жете албайбыз деген чоң маселелер козголду. Бюджеттин бир тыйынына чейин эмнеге жумшалгандыгын азыр эл алдында мындай жаркын, ачык айтып бере алды да. Кала башчысы Мураталы Тагаев шаар тургундарынын талкууга активдүү катышып, сунуштарын берүүсүн өтүндү. Ошондой эле элдин салыгынан чогулган бюджетти кандай сарптоо керектиги эл менен макулдашылып чечүү зарылдыгы белгиленди. Буга чейин ушул бюджеттин долбоору бекилгенип караганга чейин мен ушул биздин аймактык башкармалыктарда 5 аймактык башкаруу бар. 11 жолу менен жолугуш өткөргөнмүн. Ошол 11 жолу жолугушкан жерде ар бири боюнча программа түзүп алганбыз. Ар бир аймактык башкармада болгон көйгөйлөрдүн баарын жазып, ошонун баарын камтыганга биз аракет жасадык. Ошонун негизинде бүгүн элге тааныштырып отурабыз. Шаардык кеңештин депутаттары өткөн жылы жакшы иштер аткарылганын белгилешти. Бирок иштин сапатына көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын да айтып кетишти. Ал эми быйыл иштин көлөмү көп болорун, аткаруу бийлиги менен чогуу иштеше тургандыктарын белгилешти. Көбүрөөк акча 2019 каралып атат азырчы. Кудай берсе эми 2019-дагы биз биргеликте чогуу ишке ашырабыз деп атабыз. Кудай берсе эми 100% бул эч жерде жанагы аткарылбайт. Баары бир жанагы бул 100% деген бул жөн эле сөз болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан эми иш болгон жерде ар бир тармакта кемчилик болот, баары бир. Но бирок кемчилик болгонуна карабастан, башка кылбастан, но азыр биз аткаруу бийлигине, шаардык ушу жанагы бийликке жанагы жакшы ишти аткарды деген гана баа бере алабыз да. Кудай берсе эми 19-да дагы көптөгөн кыйынчылыктар бар, жетишпестиктер бар, но бирок ошону дагы ишке ашырып жасашыбыз керек. Бюджет жана аткарыла турган иштер кеңири талкууланып, коомдук угууга катышкандар өз сунуш пикирлерин айтышты. Ошентип 2019-жылкы бюджеттин долбоорун жактырышып, аткаруу бийлигине ак баталарын беришти. Биримдиктер ынтымакта бөлүнүп жарылбастан, бирибиздин аркабыздан кыйбат кылбастан, жакшы иштерди кылыштан атарабыз бар. Эске сала кетсек, 2018-жылга карата Жалал Абад шаарынын бюджетинин көлөмү 328 миллион сом өлчөмүндө болсо, быйылкы жылы 386 миллион сом болору күтүлүүдө. Анын 40%-нан кем эмесе курулуш иштерине жумшалмакчы. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.